урматтуу Жалал Абад шаарын. Өткөн аптада Жалал Абад шаарында жаштар жумалыгы өттү. Жалал Абад шаарынын мэриясынын алдындагы жаштар иштери боюнча комитети тарабынан маданий, интеллектуалдык, спорттук ар тараптуу иш-чаралар уюштурулду. Бул жасалган аракеттер жаштар арасында кандай таасир калтырды? Жалпы апталык боюнча студенттердин пикири кандай? Жаштар апталыгы жаштарга пайдалуу болдубу? Негизинен баары эле купумат болду деп ойлойм. Дебат болду, спорттук иш-чаралар болду, даанышман интеллектуалдык оюну болду. Өзгөчө тамашалоо жакты. Биринчиден уюштуруучуларга ыраазычылык билдиремин. Экинчиден ошол студенттердин келе жаткан, өзүм студент болсом дагы студенттердин келе жаткан майрамын чын жүрөктөн куттуктаймын. Студенттерди кичине болсо да мынтип убакытларын туура пайдаланышып, ошо спорт жагына же башка жагына кичине көңүлдөрүн буруп, ошо жаман иштен алыс болуп, анан ошо убакытларын туура пайдаланууга кичине болсо да салым кошсу деп ойлойм. Бир гана шаардык деңгээлде активдүү жаштар калып калбастан, биздин университеттин ичинде дагы активдүү жаштар бар экенин тастыкташ үчүн биз дагы ошол жумалыкты уюштурдук. Жаштар жумалыгынын жыйынтыктоо иш-чарасына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, жылуу куттуктоолорун айтышты. Жума ичинде өткөрүлгөн конкурстарда алдыңкы орунду багындырган студенттерге жана буга чейин коомдук иштерде таамай катышып, өз жигердүүлүгүн көргөзүп келе жаткан жаш активисттерге ардак грамота, сыйлыктар тапшырылды. Студенттер ушул жаштар менен гана биз эртеңки күндө мамлекетибизди бутуна тургуза алабыз. Андан сырткары өзгөчө ыраазычылык билдирип кетем мына сиздерге. Себеп дегенде биздин шаарыбызда ар кандай жанагындай флеш-мобторду уюштуруп атабыз. Мына жакынкы эле күндөрдө ушул Жалал Абад шаарында биз тазалык акциясын уюштурдук. Ошол жерге биздин Жалал Абад шаарынан бир канча жүздөгөн студенттерибиз ушул шаарга кайдыгери карабастан чыгып, мына мен өзүм чыгып, шаар кеңештин депутаттары, жетекчилер чыгып, студенттер чыгып, шаарды бир тазалап алды. Бурдагы жылдардан айырмаланып, быйылкы жаштар жумалыгынын жыйынтыктоо иш-чарасы Борбордук эркиндик аянтындагы кеңири программадагы шоу-концерт менен коштолду. Студенттер үчүн оюн-зооктор уюштурулуп, кызыктыруучу белектер байгеге коюлду. Эң башкысы бул кечеде жаштардын суранычы боюнча келген кыргыз эстрада жылдызы обон созду. Негизи ошол мени сиз айткандай эле жаштар чакырды. Баягы жаштардан сурамжылоо болуп, анан ошол мени чакырып калганына да аябай кубанычтамын. Жалпы мени чакырып, мага салым кошкон мекендештерге да ыраазычылыгымды билдирем. Баягы чакырбаган жерге барба, чакырган жерден калба дейт го. Ошондуктан мен сүйүнүп, кубануу менен кабыл алып келип олтурам. Эске сала кетсек, 10 ноябрь жаштар, 17 ноябрь студенттер күнүнө карата жаштар жумалыгын уюштуруу биринчи жолу Жалал Абад шаарында башталган. Мындай апталык областтын ар бир район шаарларында өтүп, өкмөт өкүлчүлүгү тарабынан бул багытта 51 000 сом каражат бөлүнгөн.